коркпой үрпөй баягы 30 жылга чейин келаткан мафиозный структуранын баарынтен ачык согуш ачыш керек. Бул жерде бошот, бул жерде кет, тиги жер кетти. Бирок кет деп эле койбой, ошо жерде деген мурун финансовый полиция болобу, счетный палата болобу, ошо жерди текшерип, кадимкидей күнөөсү болсо хоть 90 жашта болобу, 80 жашта, 70 жашта болобу, отуруш керек. Маданият тармагында кандай мафия бар? Азыр мафия деп колдоңуз. Мафия дегеним себеп деген бул илгертен келаткан музыканттар, мен өзүм тармагыма айтып атам. Өзүм тармагыма келгенде ошол илгерки баягы жеп жутарлар 30 жылдан бери отургандардын баары же өзүлөрү мастер-класс көргөзбөйт, же үлгү боло албайт. Ошол жерде ээлеп алгандагы элдин акчасын жеп отургандар. Бул мен мисал эле келтирбедим. Консерваторияны, Күрүнкеевди же филармонияны оңдош керек. Себеп башкы түпкү тамырын оңдойм десең, ушу мектептерден башташ керек. А мектептерде эмнени беребиз? Методика обучениясы, ыкмасы, усулдугу. Бул баягы эле штамповочный, инкубаторский жүйөнүн ыкмасы менен берип койгон. Себеп деген кулак иштебейт, нотаны берсең ойнойм, нотаны бербесең ойнобойм дейт. Ушундай да ыкма болот. Нотасы жок болсо скрипачтар туруп калат. Нотаны бербейсиз, ойнойм деп. Анда эмнесинде кулак берди эле, Кудай таала. Сезимди берди эле. Бул көкүрөктөгү жаттачу, анан аң сезимден башка туюмду эмнеге берди эле. Ошону жаттап ойнош үчүн деген бул жерде ыкмасы толтура жатат. Биз деген кылымга арткан кыргыз элибиз да. Ошол жерден келаткан ыкмалардан баштап, илгерки күйдөн баштап, заман баптан калбаш үчүн 21-кылымдан бардык жактан өзгөрүү керек болчу. Ошон үчүн кадрды өзгөртүш керек. Ошо эскилердин баарынтен согуш ачып эле, мына келгиле оңдойбуз деп туруп ошол реформадан баштаса, артында турган мендей болгон, биздей болгон, менин артымда канча деген шакирттерим бар, мага үйрөтүп жүргөн кандай деген акыл насаат айтып турган акылмандар, данышмандар, көсөмдөр, устаттарым бар. Ошолор келип төкпөй чачпай айтып берет. Бул жерде моундай болгон. Могу жерде жөн эле жейди, жөн эле жүрөт деп. А ошол директор болом дегендер өздөрү катышыш керек. Спектакль болобу, же музыка болобу, же операсында болобу, ошолор катышыш керек. Действующий болуш керек да. Эгер ага действующий болбосо, менин убактым өтпөдү, мен деген 70-тен өттү, мен аксакал чалмын десе, анда калпагын кийгизип туруп, кементайын кийгизип туруп, рахмат, ушунча жыл иштептирсиң деп акырын узатып коюш керек дагы. Ошол жерди алгалай берет, ошол жерде өркүндөтөйүн, астыга жылсын, карысы жакшы болсун, ынтымакка биримдикке келет деп өзгөртүү ошондон башталат. Антпесе ал структурага кириш үчүн анда бул тепки жеген атат да, маданият министрлиги. Себептен бирок сразу эле бириге алат. А муну деген мунун илгерки кезинде эле айткам, кел мындай десең, Курмангазы неудобный киши, Курмангазы деген казыр бетке айтат, ал тиле албайт, ал деген бизге ийкем неметпейт да. Мен эмне үчүн менден өзүнүн билими тайып болуп турса, ага мен хоп майли деп башымды ийме келем. А себеп дилетанттар бизди башкарып атат да.